Жанарымда аққу болып учуп жүрөм көл үстүнөн. Мен көлгө барганмын, аябай ошол кооз жерди сагынып атам. Алыс кетсем куса болуп, сагынам салгын төрүң. Алтын көлүм, ысык көлүм, сагындым мен толкун көлүм. Кээде таң каласың ушундай кичинекей кыздан кантип ушундай чоң ойлор келет деп. Музыка деген менин жашоом болот. Менин жашоом музыка. Насихат Баймурзаева 11 жашта. Анын көзү 1% гана көрөт. Түркүн түскө боелгон дүйнөнү көрүш убагасынан куру койгон пендесине жараткан өзгөчө талант бериптир. Ал бул жашоодогу ыйык нерселерди, кооз табиятты, музыка дүйнөсүн ички сезими менен эң жакшы туят. Насихаттын көздөгөн кыялы бийикте. Мен келечекте дүйнөдөгү чоң сахналарда ырдагым келет. Жана дагы мен вокал боюнча педагог болгум келет. Музыкалык аспаптарды чыгарган компанияны ачкым келет. Не могут жить в разлуке лебеди, подожди, не спеши, ты падаешь в то чувство позади, нет назад пути. Насихаттын үнүнүн өзгөчөлүгү бул үндүн тазалыгында, тембри өзү кооз негизи. Бирок насихат любой ырды ырдаганда адамдын жүрөгүнө жеткизип ырдайт да. Ар бир ырдын мазмунун, эгерде даже чоңдордун ыры болсо дагы ошол ырды сезип, анан уккан элге жеткизе алат. Не могут жить в разлуке лебеди, подожди, не спеши, возьми меня скорей, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей. Насихат менен сүйлөшүп отуруп каласың да, анан сүйлөшкөндө насихат акыл эси чоң, ички дүйнөсү терең адамдардай болуп сүйлөйт да. Анан кээде таң каласың ушундай кичинекей кыздан кантип ушундай чоң ойлор келет деп. Насихаттын дагы бир өзгөчөлүгү бул насихатта абсолютный слух, абсолюттук угуу деп айтып коет го. Например, мен насихатка азыр бир нотаны басып угуздурам, а насихат болсо бат эле таап алат да. Көрсөтө берелиби? Насихат азыр мен басам, сен табасың, Макул. Фа экинчи октава. Молодец. Ре диез биринчи октава. До малая октава. Молодец. Бул жакта насихаттын ушул фестивалда катышкан свидетельствосу турат. Анан мындан сырткары насихатта көптөгөн грамоталары, гран-при приздери бар. Жакында эле тоже за границу чыгып келген. Кайсы фестиваль болду эле? Белая трость. Белая трость. Вот, ошол жака барып келди. Негизи көптөгөн ошо конкурстарга катышат. Насихаттын кыялдарына шашпай, кичинекей кадамдар менен сапар алып жатабыз. Be the only man to say that you'll hear my heart, that you'll give your life forever you stay. Мен жапасанын күчтүү ырларды аткаргым келет. Анна Германдын ырдаганын кичинекейимде укчумун. Ал ырчы мага жакты.
Мен анын ырларын аябай көп жатачу элем кичинекей кезимде. Мен сиздерге Надежда деген ырды ырдап беремин. Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродрома. Насихат Анна Германдын чыгармачылыгына таасирленип, анын аткаруусундагы үмүт ырын берилүү менен ырдайт. Анткени жаш ырчы эртеңки күнүнөн жалаң бакыт алып келген ийгиликтерди үмүт кылат. Пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только в доме в ней пелось. Мен атым Майрам, мен Насихаттын апасымын. Кызым көзү начар көргөнү менен тили аябай эрте чыккан. 1 жашка жетпей эле тили чыгып, башынан эле көп сүйлөп, музыкага, ырга кызыгат болчу. Памяти да күчтүү болгон үчүн где-то 2,5 жашта уже алфавитти так билип, орусча, кыргызча, англисча алфавитти так билип, ар бир буквага 1-2 сөздөн айтып берчү. 8 жашында атам дагы апам да айтты, буну музыкалык бир жакка эметпесек болбойт депчи, аябай эле көңүл буруп эме кылыш керек, потому что шыгы бар жакшы деп. Ошондо башынан эле Гүлнара Ишбаевна Тойгунбаевнанын эмесине, мектебине жазылганбыз. Анан ошол жака ноябрда кирдик окшойт. Ноябрда киргенден кийин 2 ай өткөндөн кийин эле ошо отчетный концертине кошулуп баштады. Андан кийин ушул көбөйүп баштады ошол конкурстарчы тез эле. Ошо онлайн конкурс, российский конкурска, анан ошол жылы эле майда, 22-жылы майда Ташкенттеги Роза Востока деген конкурска катышып, аябай бизди сүйүндүрдү, 1-чи местени алып. Ошондон кийин эле мындай цепочка болуп эле кетти. Казакстанда конкурска Босторгайда, ошо Босторгай деген конкурсуна катышып, ал жактан 2-чи орунду алды. Бизге өзүбүзгө аябай мындай неожиданно болуп, аябай сүйүнүп эле калдык. Бүт жумуштарыбызды таштап ушул кызга деп эле аракет кылып калдык да. Тем более өзүнө жакканда, балага өзү жаккан занятие болсо, огош битер сүйүнөт экенсиң. Эң жакының эле апаң, ошон үчүн эмне болсо дагы бүт нерсени коркпой айтып бер депчи. Жашоодо ардемке болот, ошон үчүн болгондой кылып айтып бер. Не болсо дагы, кандай проблема болсо дагы биз экөөбүз бүт баарын чечебиз депчи. Жакының эле энең, туугандарың деп. Ошон үчүн анын кээде эле, конечно, кандай десем, подружкасындай болуп эле кээде сүйлөп калганда айтам, ай, мен сенин апаңмын жок дегенде деп. Өтө эле мендин границаны өтүп кетпе деп. Ошо көзү врожденный болуп калды. Ошо башында бизге туура диагноз эч ким мындай айта албайчы. Потому что эмеге өзүн дагы жакшы кыйын врачтарга көргөздүк. Анан бул жактагылар дагы Казакстандагы научный эмеге институтка көргөзгүлө деди, ал жакка барып көргөздүк. Анан ошол жактан уже точный атрофия зрительных нервов деп диагноз коюп беришти да. Анан Москвада дагы эмес, 1-2 жерге көргөзүп келдик. Мурда кичинесинде дагы, анан мына күзүндө дагы могу Спиваков аркылуу фестивалга катышканда дагы ошол жакта жакшы клиникаларга көргөзгөнгө жардам беришкен. Ошону дагы көргөзүп келдик, но тилекке каршы алга башка бир чечим лечение жок экен атрофия боюнчачы. Анан мындай по слухам эле ойлогонубузда айтып атышат, Азербайжанда бар экен врачтар, бирок гарантия жок да. Ал дагы мындай бир эле операция болуп бүтө турган нерсе эмес экен, бир 3-4 жолу болот экен. Ошондо дагы мындай гарантия жок. Анан азыркы ситуацияны дагы кайра козгоп
же хуже кылып салабы деп ошондон да чочукпайбыз. Элдердики 100% көрсөм 1-2% болгону. Ошон үчүн да баягы ырларын жаттаганда эме сабактарымго жасайт өзү. Мындай на слух окуп бер, мен үйдө жумуш кылганда дагы окуй бер дейм да, мындай айтып турат. Аны ыр жаттаганда баягы А4 формат чоң кагаздарга мындай жыйырный кара маркерлер менен жазып беребиз. Ошону момундай аябай моментип жакын кылганда көрөт. Анан, например, момундай күн ачык болгондо эмнеге сопровождающий постоянно керек да, потому что мындай күн ачык болуп, мындай яркий болуп, свет болуп турганда өзү, конечно, эмете албайт, баса албайт. Мындай өзү тааныган жерде эле билет. Үйдө, мектепте, например, ушул музыкалык мектепте дагы өз ориентири бар. Анын көчөгө өзүн, конечно, эметип чыгара албайбыз да. Өзү дагы кээде ушундай настроение болуп калганда айтабыз, эми бул деле Кудайдын сыноосу экен депчи. Анан башка балдарга караганда дагы мындай здоровый балдарга караганда дагы бүт жакта алдыда да. Сабак жагынан дагы, талант жагынан дагы. Иним деле бар эле айтат. Например, тааныштарысын деле, туугандарын деле балдарын караганда карасаңчы депчи, мындай ден соолугу полный бекем болгон балдарын мындай окууга эмеси шыгы жок же каалабайт депчи. Анан, конечно, мен мектебине барганда, допустим, кандай десем, почетный грамота, бизде почетный доскада илинип турат да. Мектепте да олимпиада, майдашдөрүн катышканда дайым биринчи местелер алып жүрөт. Мен үчүн апам айткан жакшы сөз. Апам айткан бардык сөздөр мага жакшы болот. Мисал үчүн конкурстарга барып атканда апам айтып атат: "У тебя все получится, не сомневайся, не волнуйся". Анан дагычы мен 9 жашта болгондо мага сол көзгө операция кылып атканда, Катарактасын, катаракта болгон бир көзү. Ооба. Операционныйга кирип атканда мен толкундандым, корктум. Анан кийин операциядан кийин мен уктап атканда палатада мен ойгондум, апам тайнеме чалгандачы, ал айтты: "Молодец, ты герой, ты выдержала". Ошол мага апам мени аябай колдойт. Ошону мен жакшы көрөм, мен өзүм апамды жакшы көрөм. Биз менин апам uzun, менин апамда uzun ömür болсун, көп жашасын. Биз менин апам бактылуу болсун. Шыңгыр добушеси насихаттын чоң сахнаны эңсеген кыялы ишке ашып, чыгармачылык сапары байсалдуу болсун демекчибиз. Айсель Романкул кызы, Самаганат Токуров, Эркин Тогезде.